Саламатсыңарбы урматтуу студенттер. Бүгүнкү биздин өтүлө турган тема логарифмалык теңдемелерди чыгаруу. Сабакты өтөрдөн мурда акылмандардын айткан насааттарына бир аз көңүл бура кетели. Жакшы дос, жакшы китеп сыңары, андан сен көп нерсени үйрөнөсүң. Келечекте сенин кандай адам болушуңду эки фактор аныктайт. Сен кандай адамдар менен достошосуң жана кандай китептерди окуйсуң. Ким көп окуса жана көп эмгек кылса, демек ал көптү билет жана алысты көрө алат. Демек биздин эртеңки келечегибиз өзүбүздүн колубузда экен. Бардыгы өзүбүздүн жүрүм турумубуздан, өзүбүздүн баскан турганыбыздан көз каранды экен. Демек сабактын максаты: биринчи, логарифмалык теңдемеге түшүнүк берүү. Экинчи, логарифмалык теңдемелерди чыгаруунун ыкмаларын карап көрүү. Үчүнчү, логарифмалык теңдемелерди чыгарууну үйрөнүү. Логарифмалык теңдеме деп өзгөрмөсө логарифмалык белгини камтыган теңдемелерди айтабыз. Аныктама: негизи а болгон x санынын логарифмасы болуп, x'ти алуу үчүн a санын даражага көтөрүүгө керек болгон көрсөткүч эсептелинет. Логарифмалардын негизги касиеттери. Төмөндөгү 5 касиетти пайдаланып, биз логарифмалык теңдемелерди жана барабарсыздыктарды чыгарууну үйрөнөбүз. Эң жөнөкөй логарифмалык теңдемени карайлы. А негизи боюнча x санынын логарифмасы барабар b. А оң сан жана 1ге барабар эмес деген шарттар менен берилди. Логарифмалык функция 0-дон чексизге чейинки аралыкта өсөт жана же кемийт, жана ал аралыкта бардык анык маанилерге ээ болот. Төмөндөгү графикалык сүрөттөлүштөн көрөбүз. Демек анын мааниси 1ден чоң болгон учурда функция өсөт экен. Тескерисинче анын мааниси 1ден кичине болгон учурда кемийт экен. Графикте көрсөтүлүп тургандай абалда. Логарифмалык теңдемелерди чыгаруу. Логарифманын аныктамасы боюнча биринчи мисал. 2 негизи боюнча x квадрат плюс 4x плюс 3 санын логарифмасы барабар 3 деген теңдеме берилип атат. X квадрат плюс 4x плюс 3 барабар 2-нин 3-чү даражасы барабардыгын канааттандырган x'тин маанилери гана бул теңдеменин чыгарылышы боло алат. Демек биз жогоруда x квадрат плюс 4x минус 5 барабар 0 деген квадраттык теңдемени алдык. Анын тамырлары 1 жана минус 5 чыгарылышы төмөндө көрсөтүлүп турат. X квадрат плюс 4x плюс 3 барабар 2-нин 3-чү даражасы x квадрат плюс 4x плюс 3 2-нин 3-чү даражасы 8 минус белгиси менен барабардын сол жагына өтүп барабар 0. Демек андан x квадрат 4x 3дөн 8 минус 5 барабар 0. Демек x1 1ге, x2 минус 5ге барабар экен. Жооп минус 5 жана 1. Экинчи мисал. 5 негизи боюнча 2x плюс 3 логарифмасы барабар 5 негизи боюнча x плюс 1 санынын логарифмасы. Бул теңдеме 2x плюс 3 0дон чоң жана x плюс 1 0дон чоң барабарсыздыктарын канааттандырган x'тин маанилери үчүн гана аныкталган болот. X'тин мындай маанилери үчүн берилген теңдеме 2x плюс 3 барабар x плюс 1 теңдемесине тең күчтүү. Мындан 2x барабар минус 2-ни таап көрөйлү. Бирок x барабар минус 2 саны x плюс 1 0дон чоң барабарсыздыгын канааттандырбайт. Демек берилген теңдеменин тамыры жок. Логарифмалык теңдемелерди чыгаруу. Үчүнчү мисал. Бул теңдеменин деле логарифманын аныктамасын пайдаланып чыгарабыз. Видеону токтото туруп, өз алдыңарча чыгарып, чечимин көрсөңөр болот. Демек x барабар 5-тин 2-нчи даражасы аныктаманы пайдаланып барабар 25. Демек жооп x барабар 25 экен. Төртүнчү мисал. Негизи 0,4 негизи боюнча x санын логарифмасы барабар минус 1ге барабар экен. Бул деле жогорудагы аныктаманын негизинде 0,4 минус 1-нчи даражасы андан 4дөн 10 барабар 2,5. Демек x 2,5ге барабар.
5-чи мисал. Бул деле жогорудагы аныктаманын негизине таянып чыгарылып атат. 2x минус 4, 2'den 1'in minus 4. darajası. 2x minus 4 barabar 2'den 1 minus 4 işte 4. 2x barabar 8. 8'de 2'ye bölsek x barabar 4. Cevap x barabar 4. 6-cı misal. Bul misal деле жогорудагы ыкмага байланыштуу чыгып атат. 1/3'te 1. darajага көтөрүп атабыз. Демек андан кийин даража 1 деген даража жазылбайт. 2x minus 4/7. 1/3'ten 5 tikemizsen minus 4/7. Аны 2'ye bölsek minus 2/35. Cevap 2/35. Demek andan keyingi 7-ci misal 2 негиз боюнча 2x minus 4 logaritm barabar 2 негиз боюнча x minus 1 санын логарифмасы. Бардык мүмкүн болгон маанилери чектөөлөр 2x minus 4 0'дон чоң болуш керек. 2x minus 1 0'дон чоң, x 2'den чоң, x 1'den чоң, андан x 2'den чоң деген шартка келет экенбиз. 2x minus 4 теңдемеге кайтып келе турган болсок 2x minus 4 барабар x minus 1, 2x minus 1 плюс 4. Demek x barabar 3. Demek x barabar 3. X 2'den çoğ. X 2'den çoğ degen şartты kanatlandırdı. Demek anı tekşerip görüyoruz. Tömönde kayradan tengdemenin berildi. Orduna koyup 3'tü. Tengdemenin orduna koyup çıkarıp görüyoruz. X'in orduna koyup 2 koyutulgan 3. 2 koyutulgan 3. Minus 4 demek 2 tura. Tak. Demek 6 minus 4 2 3 minus 1 2 demek çeçim tura eken. Özüңдү tekşer. Berilgen videonu toktota turup berilgen tapşırmanın şartların atkarıp görüp kayradan videonu жүргүзүп жоопторун алсаңар болот. Birinci tengdemenin жооbu minus 0,9. İkinci tengdemenin жооbu 2'den plus çeksizge çeyin. Üçüncü tengdemenin жооbu 25,2. Özüңdү bağla. Videonu toktota turup öz alışça işlep көрөбүz. Birinci variant, ikinci variantı boyunca. Andan keyin işlep бүткөндөн кийин атайын bağlоо жүргүзөбүз. Анын критерийлерин дагы чагылдырабыз. Азыр videonu toktota turup işlep көрөбүz. Birinci variant, birinci суроо minus 3,5. İkinci variant, birinci суроо minus 3. Birinci variant, ikinci суроо 1'den 2'gacha 1 жана 2. İkinci variant, ikinci суроо minus 1'den 5'gacha. Birinci variant, üçüncü суроо 1. İkinci variant, üçüncü суроо minus 1. Birinci variant, dördüncü суроо 3'den 9'ga чейин. İkinci variant, dördüncü суроо 81'den 9'dan 81'den 1'ge çeyin. Bağlaunun kriterileri төмөнкү шартта bağlaysыңар эми өзүңөр. Баары туура аткарган болсоңор 5, бирөөнү ката аткарган болсоңор 4, 2 ката болгон болсо 3. Өзүңөрдүн билимиңерди жана жөндөмүңөрдү сабакта bağлагыла. Бүгүн сен сабакта эч нерсе үйрөнгөнгө аракет кылбадыңбы? Өзүңдүн билимиңе жаңылык кошподуңбу? Анда бүгүн өзүңдү бактысызмын деп эсепте. Ян Амос Каменский деген педагог айткан экен. Демек бул жерде мен сабакта дегенди атайын кошуп койдум силерге тиешелүү болуш үчүн. Аябай коч мааниде айткан. Ар бир күндү туура пайдаланыш керек. Мисалы сабак силерге, студенттерге мүмкүнчүлүк. Ар бир сабакта bir nerseni үйрөнгөнгө аракет кылуу керек.
баары түшүнүктүү суроо сабакка сабактын баары түшүнүктүү суроо жок болсо, класс түшүнүксүз жерлери болсо комментарийга жазабыз. Баары түшүнүксүз болуп атса кайталап көрөбүз. Үйгө тапшырма төмөндөгү номердеги мисалдар. Анда эмесе ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта алгыла.